Кызык. Жерден айга чейин жетүү үчүн канча убакыт керек? Айдан жерге чейинки аралык болжол менен 384 000 километр. Эң биринчи советтер спутниги Ай-1 бул аралыкты 36 саатта багындырган. Ал эми америкалык астронавт Нил Армстронг 3 күн дегенде айга конгон. Баарынан бат Новые горизонты спутниги 8 саат 35 мүнөттө конгон. Эгер айга чейин жөө такыр эс албай жетүүнү элестетип көрсөк, анда бизге 8 жыл 7 ай убакыт кетет. Эми балдар, жылдыздар эмнеге учарын аныктайлычы? Негизи бул жылдыздар эмес, метеордук телолордун бөлүктөрү. Алардын салмагы 5 граммга да жетпейт. Метеордук телолор от болуп, секундасында 70 км ылдамдыкта жер планетасын көздөй учуп келишет. Бирок учуп келе жатып, күйүп жок болушат. Мындай метеорлордун издери бизге учуп бараткан жылдыз болуп көрүнөт. Кызык экенби, балдар? Келгиле эми космоско эң алгач кимдер учканын билеличи? Эң биринчи космосту багындырган иттер Белка менен Стрелка. Алар космоско учуу үчүн аябай даярданышкан. Алар 19 августта 1960 жылы жер планетасын 17 жолу 25 саатта айланып 700 000 километр аралыкты учуп өтүшкөн. Жогоруда айткандай, алар атайын тамактарды ичишип, космосту багындыруу үчүн көп күчүн жумшашкан. Келгенден кийин кайра учушкан эмес, бирок жер жүзүнө таанылышты. Натыйжасында изилдөө иштери жүргүзүлүп, адамды космоско учуруу жеңилирээк болду. Келгиле, эми ойлонуп көрөлүчү, эмне үчүн биз космонавтика күнүн 12 апрелде белгилейбиз? Силер кандай деп ойлойсуңар? Ооба, туура, азаматсыңар. 1961 жылы 12 апрелде космос орбитасына алгачкы жолу советтик космонавт Юрий Гагарин учкан. Гагарин түшкөн Восток космос кемеси 12 апрель күнү саат 9-дан 7 мүнөт өткөндө асманга Казакстандагы Байконур космодромунан көтөрүлгөн. Анда жер шаарын бир айланып чыгып, экинчи айланууда жерге СССР аймагына конуу болжолдонгон. Космос мейкиндигинде учуу убактысы 108 мүнөттү түзгөн. Учуунун жүрүшүндө Гагарин радиорепортаж жүргүзүп, жерден кабар алып турган жана өзүнүн таасирленүүсүн магнитофонго жазган. Ошондой эле кеменин борттук системасынын ишин көзөмөлдөп, кемени кол менен башкарууну сынап көргөн. Ал эми Кыргызстандан учкан алгачкы космонавт Салижан Шакирович Шарипов болгон. 2011 жылдын 7 апрелинде БУнун башкы ассамблеясынын атайын жыйынында 12 апрелди адамдын космоско учуусунун эл аралык күнү деп расмий жарыялоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Ушуну менен балдар, бүгүнкү саякатыбыз соңуна келип жетти. Силерге кызыктуу болду деп ишенем.